Саламатсыздарбы студенттер? Бүгүн сиздер менен өтүлүүчү семинардык сабагыбыздын темасы темпераменттин түрлөрү жана характер. Семинардык сабактын резюмеси. Темпераменттин түрлөрү, темпераменттин касиеттери, темпераменттин физиологиялык негиздери, темперамент жана байланыш, темперамент инсандыгы. Сабактын максаты темперамент темасын терең изилдөө, окуу жана үйрөнүү. Студенттердин билим сапатын системалаштыруу. Студенттердин көндүмдөрүн өнүктүрүүнү улантуу. Анда эмесе студенттер, силерге семинардык сабактын суроолору берилген, ошол бир нече суроолордун үстүнөн талкуу жүргүзөбүз. Темперамент бул психикалык процесстердин агымын жана адамдардын жүрүм-турумун, ылдамдыгынын пайда болушун жана адамдын күчүн, өзгөрүшүн мүнөздөгөн касиеттердин жыйындысы болуп эсептелет. Темперамент гректин сөзү темпераментум, бизче которгондо бөлүктөрдүн тиешелүү катышы дегенди түшүндүрөт. Мына ушул процессти Орус окумуштусу Иван Павлов өзүнүн илимий изилдөөсүндө темпераменттин 4 түрүн айтып чыккан. Темперамент адамга төрөлгөндөн баштап берилет жана ал өзгөрбөйт. Биздин заманга чейин 5-жүзүндө грекиялык окумуштуу Гиппократ жашаган. Алардын урпагында 17 мыңдагылар болгон. Тажрыйба өткөрүүсүндө адамга белгилүү болгон түрлөрүн холерик, сангвиник, меланхолик, флегматикалык мүнөздөмдөрдү сүрөттөөгө жардам берди. Гиппократ адамга белгилүү болгон 4 темперамент түрлөрүн адамдын организминдеги суюктардын катышы менен салыштырган. Кан, лимфа, Заманбап психологияда колдонулган акыркы темперамент немис психологу Иммануэль Кант таандык. Ал аны 2 түргө бөлгөн. Биринчиси сезим темпераменти, экинчиси иш темпераменти. Сезим темпераментине сангвиник, меланхолик кирсе, иш темпераментине холерик, флегматик кирген. Темпераменттин 4 түрү бар. Меланхолик, сангвиник, холерик, флегматик. Меланхолик бул өзүн өзүнө ишене албаган, бат чарчаган адамдар эсеп болот. Ал жеке болгонду жакшы көрөт, ал чечимин өзү чыгарганды жактырат. Жолу болбосо өзүн жоготуп коет. Ал өтө таарынчак адам болот. Көп чарчап, үнү секин сүйлөп, шыбырагандай сүйлөп калат. Темпераменттин бул түрү сангвиник. Эмоционалдуу жумушка болгон жөндөмдүүлүгү менен айырмаланат. Бул түрү сангвиник. Эмоционалдуу жумушка болгон жөндөмдүүлүгү менен айырмаланат. Бирок козголуусу туруксуз, көңүл буруусу бир калыпта эмес, тааныш эмес чөйрөгө жана ар кандай шартка тез ыңгайланышып кетүүгө жөндөмдүүлүгү бар. Демилгелүү кыска убакытта коллективге тез аралашып кете алат. Бир түрдүү иштин мазмунун жактырбайт, иштин мазмунун терең түшүнүүгө дагы аракет жасабайт. Сөзү так, көп учурда жаңсоо менен катуу сүйлөйт жана шайыр. Темперамент түрү бул холерик деп аталат. Бул мүнөзгө ээ болгон адамдар өзүнүн кыймыл аракети жана чечкиндүүлүгү менен айырмаланып турат. Өзүн кармай албаган, өткөн нерселерди бат артка унуткан адамдар жана өзүнүн мимикалдуу өзүнө жаккан маселелери болсо, бул маселелерди бат чечүүгө жана курч агрессивдүү урушчак адамдар. Эгерде сиз бул адамдар менен мамиле курам десеңиз, анда бир аз мамилеси катаалыраак, бирок чечкиндүү жана демилгелүү. Флегматик тата балдарда да өзүн токтолуп жүрө алган. Ишти ойлонуп раат менен жасаган, өтүүгө эркичеткен, жош, оор басыруктуу, куру сөздү көп сүйлөбөгөн, токто, эмоцияга берилбеген, баштаган ишин аягына чыгарган, жасаган жумушундагы жамал көрүлгөн, кызыгуусу, мамилеси туруктуу. Бир жумуштан экинчи жумушка жайбаракат өткөн, негиздүү, чыдамкан. Урушканды, мактоону жакшы көрбөйт, ички талгоосун көп сыртка чыгарбайт, өз дарегине айтылган пикирди токтоолук менен мамилеге жасаган өзгөчөлүккө ээ. Ушул темпераментти координаталык ук менен жайгаштырсак,
меланхолик, холерик, флегматик, сангвиник. Мисалы, меланхолик менен флегматик темпераменттеги мүнөздүү адамдар өтө туруктуу келишсе, холерик менен сангвиник темпераментиндеги мүнөздүү адамдар өтө сезгичтүү келишет. Бул темада биз өзүбүзгө пайдалуу темперамент анын түрлөрү жана касиеттери деген темада көптөгөн жакшы нерселерди алдык. Бул теманы бир гана өзүбүз окубастан, эже сиңдилерибиз, ака-укаларыбыз дагы окушуп, аябай кызыгып калышты. Психология предметинен берген Калбердиева Майрам Кубатбековна, сизге дагы чоң рахмат. Биз сизди жакшы көрөбүз. Эң түшүнүктүү жана жеткиликтүү сабак берип, мээбизди ачып сонун түшүндүрөсүз. Түшүндүрүп жана маалымат бергениңиз үчүн чоң рахмат. Азаматсыңар. Бүгүнкү талкуу аябагандай жакшы болду. Тема баарыбызга түшүнүктүү, жеткиликтүү болду окшойт. Туура. Анда сабак түшүнүктүү болгон болсо, үйгө тапшырма. Ушул теманын негизинде тесттер түзүлгөн. Ошол тесттердин үстүнөн үйдөн иштеп келебиз. Көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.